Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil vahm ve akrimna bi nuril fahm ve aftah aleyna bi ma'rifatil ilm ve sahl akhlaqana bil hilm ve cealna mimma yestami'unal kavla feyattabi'un ahsana. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Darat masalesini okutkanбыз. Darat masalelerinden biz darаттын парздарын өтүп, дараттын себебин айтып, анан дарат эмне болгондо дарат толук болот, жана адептерин, сүннөттөрүн өттүк. Сиздер менен дараттын макрухаттарына келгенбиз. Макрух деген сөз, кариха деген сөздөн чыгат араб тилинде, жактырылбаган деген маанини билдирет. Жөнөкөй сөз менен айтканда мындай күнөө туура эмес иш макрух. Эки түрдүү болот. Макрух тахрими деп коет. Арамдан, адалдан арамга жакынырагы. Арамга жакынырагы макрух тахрими. Эгер макрух деп айта турган болсок, анда ал тахрими деген мааниде. Арам менен макрухтун айырмасы эмне? Амал кылууда экөө бип-бирдей эле. Мисалы, арак ичкен кандай арам болсо, макрух кылбаш керек болсо, ошондой эле макрухну кылбаш керек. Мисалы, тамеки макрух экен деп чеге берген болбойт. Ал деле арамга жакын макрух болгондуктан кылбоодо, аткарбоодо экөө бирдей эле экен. Айырмасы эмнеде? Айырмасы далилдердин күчтүүлүгүндө. Макрух тахримидин далилинде бир аз күмөн болгондуктан анын даражасы төмөнүрөөк болот. Бирок амал кылбоого келгенде арам менен бип-бирдей амал кылбашыбыз керек болот. Демек, макрух эки түрдүү болот экен. Биринчи түрү макрух тахрими, экинчиси макрух танзихи. Же оор макрух биринчи түрү, экинчи түрү жеңил макрух. Жеңил макрух деген сөз болбойт, бирок болгонго урсатка жакынырагы. Ал кичине күнөөлөр. Дараттагы макрух нерселерди айтабыз азыр. Дарат алып жатканда ва юкраху лил мутавадди ситтату ашя. Дарат алып аткан адамга 6 нерсе макрух болот экен. Бул 6 деп чектегенибиз чектөө эмес, жеңилдетүү. Студенттерге, талабатыл илимге жаттап калыш үчүн, жеңилдетүү үчүн 6 деп коебуз. Биринчиси ал-исраф фил ма, сууда ысрап кылуу. Ысрап деген сөздүн мааниси эмне өзү? Ысрап деген сөздүн мааниси араб тилинде муктаждыктан ашыкча колдонууну ысрап дейт. Ооба, суу өзүңдүн сууң, краныңдан агызасың, ошол аккан суу үчүн сен акча төлөйсүң. Бирок жөн эле агызып коюп коюш деле макрух экен да. Кээ биркилер айтат да, мисалы, билсеңиздер керек, бир канча ай мурун аябай чоң проблема болуп, кээ бирки турак жанагындай жыл массивтерге суу жетпей калды. Анан атайын сууну үнөмдөө жөнүндө роликтер жасалганда элдер айта башташты. Бул менин суум го, мен төлөп атам го бул сууга депчи. Ооба, макрух исраф деген сөз өзүңдүн акчаң деген сөз. Бирок өзүңдүн акчаңды арам жолго колдонсоң исраф болот. Мисалы, муктаждыктан ашыкча колдонуу арам болуп калат да, исраф болгондугу үчүн. Аллах Таала исраф кылуучуларды сүйбөйт. Ошол сыяктуу эле мейли сен ал суудан, крандан агып аткан сууга төлөп атасың. Бешине териң менен тапкан акчаны төлөп атасың. Бирок жөндөн жөн эле, максатсыз эле, муктаждыктан сырткары эле жөн эле агызып аткандыгың үчүн күнөөкөр болосуң. Түшүнүктүү? Ошол сыяктуу мен дарат алып атам го деп сууда ашыкча кылуу макрух экен. Ал кандай ашыкча болуп калышы мүмкүн? Мисалы, масты 3 жол тарта берет да дайыма. Биз масты бир эле жол тартабыз да, ошону мас деп аталат. 3 жол тартса, анда жууду деп аталып калат, мисалы. Же өтө көп суу агызып алат, ушул сыяктуу. Мисалы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай хадиси бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Саадка мындай деп айткан экен. Жанынан өтүп баратканда, Саад деген сахаба дарат алып жаткан болот. Ма хада сарф я Саад. Бул кандай гана исрапчылык о Саад деп айтат да Пайгамбарыбыз. Факола афил вуду сарфун. Анан Саад радиаллаху анху таң калып, не даратта да ысрапчылык барбы деп сурайт. Кала наам, ооба деп Пайгамбарыбыз жооп берет, алейхиссалату вассалам. Ва ин кунта ала нахрин жарин. Шыр аккан, шаркырап аккан дарыянын жанында турсаң дагы ысрапчылык болот дейт сууда.
Muhtаждыктан ашыкча колдонуу демек ысрафчылык экен. Ушул эң биринчи 6 макруh нерсенин биринчиси болду. Экинчиси ат-тактир. Тактир деген тескеринче ысраптын мындай өтө эле үнөмдөп, зыкымдап жанагы жетишсиз колдонуу да. Даратта. Мисалы, биз айттык, дарат алганда жууш керек дене мүчөн дедик. Ошондо жууду деген сөз качан чыгат? Алымдар айтышы боюнча, мисалы, бир тамчы тамса же эки тамчы тамса ошону жууду деп эсептелет дедик. Ошондуктан жанагындай влажный салфетка менен, нымдуу жана кагаз менен дарат алган болбойт. Анткени ал жөн эле сууну сүртөт, бирок тамчылабайт. Жууш үчүн эмне болуш керек экен? Тамчылаш керек экен. Бирок ошо тамчылаганда бир-эки эле тамчылай турган кылып эптеп аздан алса, ошол тактир болот. Ооба айткан буйрукту аткарып атат. Жана 4 парз денени жууп атат, бирок өтө эле үнөмдөп сүннөттү аткарбай койгондугу үчүн бул дагы макруh болуп атат. Ва тaqdiru фихи фил вуду. Негизи бардык нерсенин жакшысы ортосу да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Хайрул умур аусатуха." Иштердин жакшысы ортосу. Өтө ашыкча кылып жибербейбиз, өтө эле зыкымданып, мындай тырышып албайбыз, өтө сараң болуп албайбыз. Эми кийинки макруh нерсеси үчүнчү ва дорбул вajh бихи. Суу менен бетти чабыш дагы макруh экен. Чалпылдатып жуушчу. Негизи жана оң кол менен жуйт, анан сол кол менен жууса болобой деген маселелер чыккан өткөн сабакта. Жардамчы катары жууса болот. Бирок негизи ал эми мындай тазалаш иретинде надисаттарга бул сол кол иштелет. Бирок экөөнүн урматы бирдей эле, анткени баары сол колуң жууп атат, оң колдучу. Сол колуң жууп атат, оң колду, билекти. Ошондой эле бетти жуусаң болот. Ошондо жууп атканда каттуу мындай бетке уруп жууш макруh болот экен. Эмне себептен? Звугу жакпайбы, үнү жакпайбы, суу чачырап атканы жакпайбы десе, жок. Беттин урматына да. Бет бул Аллах Таала атайын мындай ар бир инсанга өзгөчө кылып, Аллах Таала өзүнүн керемети менен, кудурети менен сулуу кылып жараткан нематты чабып атат мисалы. Ошол дарат алып атканда бетиңе ырайым кыл дейт да, мисалы пайгамбарыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир дагы жолу аялды эмес, жаныбардан чапкан эмес да, урган эмес. Малды минген төсүн дагы урган эмес, субханалла. Бул даратта биз бетке ушу катуу тийгени макруh болгондуктан, кейбиркилер жини келсе өзүнүн башын чабат, ушулар макруh нерселер да. Аллах Таала өзү ал жерде ыйык кылып шарафаттуу кылып койгондугу үчүн. Эми жанагы жаакка чыкмай оюндарды айтпай эле коелу. Аны көргөнүбүз деле макруh да. Бири-бирин жанчып, мисалы, уруп, бетине чабып, булардын баары мусулмандын адебинен эмес. Бул бизде үчүнчү нерсе болду. Эми төртүнчү нерсеси ва такаллуму би каламин нас. Адамдардын сөзү менен сүйлөш. Дегенде мындай жөнөкөй эле дуадан сырткаркы сөздү сүйлөш дагы макруh экен. Эмнеге? Анткени дуадан алек кылат да. Ичиңден дуа кыласың, айтып атканда, Аллах оозуңду чайкап атсаң, Аллахым ушул оозумдан чыккан күнөөлөр болсо, жаман сөздөр болсо кечир, же бетти жууп атса, ушундай жүз бергениңе шүгүр деген ниеттерде өзүнүн ушундай маанидеги дуалары бар. Ошол дуалардан алек кылгандыгы үчүн, тоскондугу үчүн сөз сүйлөш деле макруh болот. Муктаждык болсо эми ал уруксат албетте. Биз азыр мындай макруh нерселерин айтып атабыз, жөн эле кылган нерселерди айтып атабыз. Бешинчиси валистианату би гайрихи мин гайри узрин. Үзүрсүз эле башка бирөөнүн жардамы менен дарат алыш макруh экен. Ушул жерде жардам дегенде мындай маселе да. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дараталарда кумганга суу куюп даярдап берген да, башкаларчы. Ушул жөнүндө сөз болгон жок азыр. Мисалы келин кайнатасы эртең менен турганда багымдатка чөгүнгө суу даярдап койсо, кумганга же күйөөсүнө атайын суу даярдап койсо, алып келип берсе, дарат бул жардам болуп эсептелбейт. Бул кызмат болуп эсептелет, сооп табат ал үчүн. Бул жердеги мааниси жуушта да. Куюп бергенде дагы эме жардам болуп эсептелбейт. Эгер жанында даратка куюп турса, бутун жууп атканда же бетин жууп атканда, анда эч кандай макрулугу жок. Макрулугу ошол адамдын ордуна, дарат алып аткан адамдын ордуна колу менен жуушты айтып атат. Жөн эле отурасың, колуңду сунуп коюп, ал чыканага чейин жууп койду, мисалы, ушундай нерселер макруh. Кайсы учурда үзүр себептен болбосо.
Бирок эгер үзүр себептен болсо анда албетте уруксат. Мисалы бир кол кыймылдабай калган, гипс болуп калганы, же больницада жатат, ушундай учурда уруксат. Анткени ад-дарурат тубихул махдурат. Тыйылган нерселерди зарылчылыктар кээде уруксат берет, уруксат кылат деген эреже бар да. Бул жерде негизи тыйылган эмес, жанагындай жардамда. Сууну даярдап берсе, суу куюп берсе, эч нерсе эмес. Жардам деген сөздүн мааниси бул жерде ал кишинин ордуна жуушты айтып атат. Андан кийинки 6-нчы нерсе. Ва таслисул масхи бимаин жадидин. Мас тартканда жаңы суу менен тартуу. Мисалы, масты 3 жолудан тартуу. 3 жолу жаңы суу менен башына мас тартса, ошо дагы макруh болуп эсептелди. Эми фаслун фи аксамил уду. Биз дараттын сыпаттарын айтабыз азыр. Дараттын себептерин айттык. Дарат, мисалы, намаз окуш үчүн алыш фарз болот дедик. Өкүмүн айттык. Дараттын ичиндеги парздарын айттык. Мисалы, 4 нерсе парз болду. Бетти жууш, колу чыканакка чейин жууш, башка мас тартыш, бутту жууш, кызлашка чейин. Эми парз дараттын сыпаттары кандай сыпатта болот десе, аль-вуду аля саласат аксам. Дарат 4 түрдүү болот экен. 4 сыпатта. Өкүмүн 4 экен деген сөз да. Эми астагфир 4 деп атам, 3 түрдүү болот. Биринчиси аль-аввалу фардун алал мухдис. Даратсыз адамга дарат алыш парз болот экен. Биринчи түрү дарат алыш парз экен. Дарат алыш парз. Бул кайсы учурда? Даратсыз болгон учурда. Эмне кылыш үчүн лис-сола валау канат нафла. Нафил орозо, нафил намаз болсо дагы, намаз үчүн намаз окугун келсе, даратың жок болсо, дарат алыш парз. Мейли намазың нафил болсо дагы, даратсыз намаз өтпөйт да, нафил болсо дагы, ошондуктан дарат алыш парз болду. Экинчиси вали солатил жаназа. Жаназа намаз окуш үчүн дарат алыш парз. Анткени бул дагы намаздын бир түрү, албетте ал жакта руку, сажда жок, бирок намаз деп аталат, дуа. Ал жерде дарат алып окуш жаназаны парз болду. Ва саждати тилава. Тилават саждасын кылууда дагы дарат болуш парз экен. Сажда тилава деген бул сажда тилават окуу деген сөз. Сажда тилава дегенде Кур'ан-ы Каримде 14 жеринде аяттарда бир Аллах Тааланын буйругу же кабары келет. Ошол жерде момун мусулман ошону окуса, же бирөө окуп атканын укса, дароо ошол жерде сажда кылыш важип болот да, милдет болот. Ошо сажда кылганда кыбланы карап, мисалы, дараты бар, сажда кылыш керек, аураты жабык болуш керек. Тике туруп сажда кылбайт, отурган жерден дагы сажда кылса болот, кол көтөрбөйт, салам бербейт, жөн эле сажда кылышты айтат. Тилават саждасы деп коебуз. Ошон үчүн дагы дарат алыш парз экен да, кыскасы. Андан кийинкиси ва массил Кур'ан валау аятан. Бир аят болсо дагы Кур'ан-ы Каримде эгер кармай турган болсо мынтип, анда ал үчүн дарат алыш парз болуп калат. Анткени Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим ва ла ямассуху, аны кармабайт Кур'ан-ы Каримде иллал мутаххарун, тазалангандар гана кармайт дейт да. Дараты болгон гана адам Кур'ан китепти мындай кылып кармаса болот. Эгер сыртында албетте эмеси, гиляфи, обложкасы жок болсо. Валау аятан, бир аят болсо дагы дарат менен кармаш керек. Дегенде, мисалы, дуалыңызда аятыл курси илинип турат да. Окуй албайсыз, аябай козуп жазган, могул эмеге Захрафага окшопчу, эмеге хат деп коет. Анан ушуну кармашыңыз керек болот. Кээ бир алымдар айтат, китептин хаваши деп коет, мисалы, мондай четтери. Четинен кармаса болот, жазууга колу тийбесе болду дейт да, дараты жок болсо. Бирок туурасы ушул чет дагы Кур'андыкы болуп эсептелет да. Ошон үчүн Кур'анга колу тийбесе дагы четин дагы кармаса болбойт экен. Дараты жок болсо, анда бир аят жазылган, мисалы, китеп болсо же кагаз болсо, анда кармаган болбой калат. Дарат менен кармаш парз болду ошондо. Ушул жерде анан телефон жөнүндө сурап калышат, же ноутбук жөнүндө, мисалы, телефонду ачканда ичинен приложение бар, Кур'ан чыгат да. Ошону даратсыз колдонсоң болобойбу дейт да. Эгер телефондун чехолу бар болсо, анда даратсыз колдонсо болот. Кармап окуса болот.
Бирок ошол жерде жанагы берки аалымдардын сөзүн алат да, азыркы аалымдарчы жанагы четин кармаса болот депчи. Ошон үчүн үстүнө кол тийбей тургандай жанагындай баракташ керек. Эгер андай кыла албасаң, баары бир колуң тие берсе, анда кармабай койгон жакшы. Ал эми телефонду өчүргөндө Куран жок болуп эсептелет ал жердечи. Анткени телефондогу бизге көрүнгөн нерсе бул жөн эле 0 менен 1-дин терилмеси да. Аны өчүрүп койсоң эч нерсе жок. Ал менен туалетке кире берсең болот, башка нерсе кыла берсең болот. Бирок негизи эми көрүнүп турган кезде Курандын өкүмүн алат ошондо. Эч бир нерсени тийбей туруп эле ачып туруп окуса болот, эгер чехолу бар болсо. Так, андан кийин Ас-сани, экинчиси дараттын өкүмдөрүн айтып атабыз. Биринчи дарат парз болот экен намаз окуш үчүн, Куран кармаш үчүн, жаназа окуш үчүн, сажда тилава кылыш үчүн. Экинчи түрү дарат важип болот. Алыш важип болот. Парз менен важиптин айырмасы бар, иншалла дагы бир сабакта айтамын. Важип болот дегенде ким үчүн важип болот? Каабаны таваф кылган адам үчүн. Мисалы, иншалла Меккеге барганда Каабаны таваф кылып атканда дарат болуш керек да, анткени таваф өзү Каабанын намаздын эле өкүмүн алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ат-тавафу хаулал Каабати мислу сола". Каабаны айлануу, таваф кылуу намаз сыяктуу дейт. Илля аннакум татакалламуна фихи, айырмасы силер анда сүйлөйсүңөр, дуа кылышат, бири-бири менен сүйлөшөт. Фаман такаллама фих, эгер кимде-ким ушу тавафта сүйлөгөн болсо, фала ятакалламана илля би хайрин, анда жакшы нерсени гана сүйлөсүн дейт пайгамбарыбыз. Ушул хадиске карап, демек намазга окшош экен, аурат жабык болуш керек экен, анан дарат болуш керек экен. Таваф кылып атканда дарат болуш важип. Ажыга барып калдыңыз, тавафы зияра деген болот. Эң негизги рукун тавафта, парз таваф. Муздалифадан чыккандан кийин, таш ырыткандан кийин биринчи жамарат, анан барып туруп таваф кыласыздар иншалла. Ошол тавафты кылып атканда кокустан мисалы дараты бузулуп калышы мүмкүн да. Эми эл көп, чыгып кире албай калат, эл аябай тыгын. Ошол жерде эмне болот? Таваф толук боло берет. Бирок даратсыз кылгандыгы үчүн, важипти таштагандыгы үчүн бир кой союш керек болот да. Ошол менен толукту алып кетет. Бирок жакшысы дарат алып келип кайра уланткан жакшы жанагы жерден. Бирок эгер гусулу жок болгон болсо, анда бир чоң бодом ал соёт. Бул тавафы зиярада, парз тавафта, же умранын тавафтарында айтып атам, иншалла барып калсаңыздар. Эгер нафил тавафта болсочу, умра кылган жоксуз, ажыл кылган жоксуз, жөн эле таваф кылып ибадат кылып атасыз. Ал кезде эгер даратыңыз жок болуп калса, анда жөн эле садака бересиз. Таваф үчүн дарат алуу бул важип болду. Эми мустахаб дараттар. Үчүнчү түрү дарат алуу качан мустахаб болот? Аябай көп. Түрлөрү аябай көп. Бул жердеги мисалдар аябай көп. Бул жердеги бир аз эмелерди айта кетебиз мисал кылып. Эң биринчиси ас-салису мандубун. Дарат алыш мустахаб, мандуб болот экен. Эмне үчүн? Биринчи линнаум ала тахаратин. Тазалыкта, даратта укташ үчүн. Ва идастай казаминху. Анан дараттан тургандан кийин, дарат менен укташ үчүн, анан уйкудан тургандан кийин дарат алыш мустахаб экен. Жактырылган экен. Экинчиси валил мудавамати алейхи. Дайыма дарат менен жүрүш дагы мустахаб экен. Дарат сынып калдыбы? Али намазга убакыт бар, жөн эле дарат алып алыш, бул дагы мустахаб экен. Ушул маселеде шар'ий китептерди кармаш дагы мустахаб болуп калат да. Мисалы, же шарият, хадис угуш үчүн отурдуңуз, фиг угуш үчүн отурдуңуз, же Куран угуш үчүн отурдуңуз, Куран китепти кармаш үчүн окудуңуз, илим алыш үчүн отурдуңуз, ошондо дагы дарат алыш мустахаб болот, жактырылган, сооп болот. Мисалы, жана хутба кылыш үчүн, же азан айтыш үчүн булардын баарында. Бирок кээ бирде дарат алыш парз болуп калат да. Мисалы, тафсир окуйм десеңиз, тафсирди кармаш үчүн дарат алыш парз. Анткени тафсирдин ичинде Куран бар да. Валил вуду алал вуду. Анан дараттын үстүнө дарат алган дагы парз экен. Мустахаб экен. Бул кандай болот? Дарат алдың, бир ибадат кылдың. Андан кийин дагы дарат алсаң, бул мустахаб, жакшы нерсе. Бирок дарат алып туруп, эч бир ибадат кылган жоксуң, на Куран окуган жоксуң, на намаз окуган жоксуң,
Куранды кармаган жоксуң, кайра эле дарат алдасың, жөнүн эле. Бул исраф болуп калат. Дарат алгандан кийин бир ибадат кылган болосуң, андан кийин дагы дарат алыш, бул мустахаб болот. Жанагы илимди дарат менен алыш жөнүндө имам Ал-Халаванидин мындай сөзү бар экен да. Бисмилла. Иннама нилна хадал илма бит-та'зим. Бул илимге биз урматтоо менен жеттик дейт да. Алым айтып атат. Фа инни ма ахалтул кагада илля битахаратын. Мен кагаз деп кагазды айтат арабчада. Бир дагы кагазды даратсыз кармаган эмесмин дейт, субханалла. Талаба кезинде, илим алып аткан кезинде. Ва канал имаму ас-Сарахсию радиаллаху анху хазара лаху фи лейлатин даул батн. Имам ас-Сарахсидин мол мечиттин аты ошол кишинин атынын азыры. Өзгөндүкчү. Имам Сарахсидин бир окуясы болгон экен. Бир түнү имам Сарахсидин ичи ооруп, жанагы жел туруп калыптыр да. Бул даул батн дейт, ичи ооруп калыптыр. Анан улам эле дарат бузулуп калат байкуштун өзү илимде отурат. Ва хуа юкарру дарса китабихи. Анан ал китеп жазып аткан болот дагы. Фатавадда тилка лейлати 17 марра. Ошол түнү 17 жолу дарат алып тур байкуш. Атайын китебимди даратсыз жазбайын депчи. Ошол сыяктуу илим алганда ушундай адеп менен биринчи кезекте кызмат, экинчиси адеп да. Кызмат менен, адеп менен гана илимдин эшиги ачылат иншалла. Кийин ва бада гыйбатин. Гыйбат кылса дагы дарат алган мустахаб. Гыйбат эмне? Бирөөнү эскерүү. Бул жердеги жок адамды эскерүү. Гайып деген сөздөн чыгат да, жок деген сөздөн. Бул жерде паланча жок, мисалы Балтабай жок, Балтабай жөнүндө экөө сүйлөшүп атабыз. Бул уже гыйбат болду да. Ошол сөздү укса, сен жакшы эле нерсени айтып атсаң деле, ошол сөздү укса капа боло турган болсо, бул гыйбат болот. Ошон үчүн негизи үчүнчү жак жөнүндө сүйлөбөй эле койгон жакшы да. Эми гыйбаттан кийин дарат алыш мустахаб экен. Ва кадибин, жалган айткандан кийин дарат алыш мустахаб тоба кылуу менен. Билбей, байкабай, корккон себептен балким жалган айтып алдың, дарат алыш мустахаб. Ва намиматин. Анан намима деп коет, бул ушак. Бирөөнүн сөзүн экинчи адамга жеткирүү да. Ал кандай болсо дагы, паланча сен жөнүндө мындай деп айтты. Бул өзү күнөө. Ушул нерседен кийин дагы дарат алыш мустахаб болду. Ва бада кулли хатиатин. Күнөө кылсаң, күнөөдөн кийин дарат алыш мустахаб. Ва иншату ши'рин кабихин. Мындай жаман, уят, ыр чыгаргандан кийин дагы дарат алыш мустахаб экен. Бул жана күнөөдөн кийин дарат алыш мустахаб болот, анткени күнөөлөр жууп кетүүчү ибадаттар дарат намаз болуп атпайбы? Эми ва кахкахатин харижа сола. Намаздын сыртында каткырып күлгөндөн кийин дарат алыш мустахаб экен. Ушул каткырып күлүү маселеси боюнча намаздын ичинде адам каткырып күлсө дараты бузулуп калат биринчиден, экинчиден намаз бузулуп калат. Бирок намаздын сыртында каткырып күлсө кандай десе, жанагындай адепке жатпагандыктан бул макруh болуп эсептелет дагы, андан кийин дарат алыш мустахаб болуп атат. Дарат алгандан кийин жанагы дайыма дарат менен жүрүү дагы чоң бир эме сүннөттөрдөн да негизичи эме мустахаб нерселерден. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү Билал радиаллаху анхудан мынтип сурайт да. Я Билал, хаддисни би аржа амалин амалтаху фил ислам. О Билал, сен исламда мындай Алладан үмүтүң болгон эң чоң не иш кылдың дейт да. Эмне кандай иш кылдың? Фа инни самиату даффа налика бейна ядайя фил жанна. Мен сенин бут кийимиңдин кыбырага мындай баскан үнүн бейиштен уктум дейт, субханалла. Пайгамбарыбыз Билал радиаллаху анхуну бейиш менен сүйүнчүлөп атат, бирок эмне үчүн ал бейишке киргенин билбей Билалдан өзүнөн сурап атат да. Кандай бир амал кылып жибердиң исламда депчи. Ошентсе Билал радиаллаху анху мындай дейт. Кала ма амилту амалан аржа инди анни лам ататаххар tahhuran fi saati leylin aw naharin illa sallaytu bi zalika at-tahhur kama kutiba li an usalli. Men эч нерсе кылган жокмун дейт исламда. Болгону күнү боло, түнү боло, эгер мен дарат алган болсом, дараттан кийин Аллах таала насип кылган намазды окуп коет элем дейт. Демек дарат алгандан кийин намаз окучу экен да. 2 рекетпи, нафилби, парзбы? Ошондо караңыздар.
Эки маселе болот. Биринчиси, шариатта дарат бар. Экинчиси, шариатта намаз бар. Бирок ар бир дараттан кийин намаз окуш деген шариатта пайгамбарыбыз үйрөткөн жок да жок. Жок дегенде пайгамбарыбыз кылган жок. И ушул амалды Билал радиаллаху анху кылгандыгы үчүн бейиш менен сүйүнчүлөнүп жатат. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен сенин бутуңдун кыбыраганын бейиштен уктум" дейт. Ушул нерсе бидат да. Анткени пайгамбарыбыз кылган жок да. Бирок кээ бир туугандар айтат, пайгамбарыбыз кылбаса, анда ал арам дейт да. Таркул наби юфидул хурмата деген эреже бар аларда. А биз айтабыз, пайгамбарыбыз кылбаса эле арам эмес. Башка өкүмдөр бар. Ошол шариатка салып көрөбүз. Эгер шариатка туура келсе, дарат шариатта бар, намаз шариатта бар, демек ал уруксат. Ал бидат деп аталбайт дейбиз да. Жана бидат, брат, сен бидат кылып койдуң, пайгамбарыбыз мындай кылган эмес, 20 рекет окуган эмес дейт да аларчы. 8 рекет окуган пайгамбарыбыз дейт. А 20 рекетти ким окуду? Умар радиаллаху анху. Мен Умардан караганда жакшы түшүнөм шариатты. Умар билбейт, пайгамбарыбыз кылбаса кылбаш керек деген түшүнүктү айтат да алар. Кудай сактасын. Ушул азыркы Билал радиаллаху анхунун хадиси, ушул пайгамбарыбыз кылбаса эле бардык нерсе арам эмес экендигине далил. Шариатка төп келсе, Куран менен сүннөткө каршы келбесе, анда ал уруксат. Мисалы, пайгамбарыбыздын төрөлгөн айын майрамдоо, ихтифал кылуу, маулид өткөрүү, булардын баары шариатта уруксат болгон нерселер. Эми кийинки кайсы жерге келдик? Ва гаслу мейитин. Анан өлгөн адамды жууса дагы гусул дарат алыш мустахаб экен, өлүктү жууса. Ва хамлихи, жаназаны көтөрсө, ва ли вактин кулли салатин, ар бир намаздын убактысы киргенде дарат алуу, ва кабла гуслил жанаба, гусул алганга чейин дейт. Мисалы, биз гусул алганда, гусул деген бүт денени жууш да, ага чейин толук дарат алып алыш мустахаб. Кадимкидей эле намазга дарат алгандай дарат аласыз. Мисалы, душта туруп, кадимкидей ооз чайкап, мурун чайкап, бетти жууп, колду чыканакка чейин мас тартып, бутуңузду жуугандан кийин анан гусул алсаңыз, ушул кылган дарат мустахаб болуп атат. Эгер суу агып кетсе, суу акпай турган болсо, анда буту жуубай турасыз. Валил жунби инда аклин ва шурбин ва наумин ва ватин. Анан жунуп болуп калган адам жерден алдын, ичкенден мурун, уктаганга чейин, же кайрадан аял менен кошулганга чейин дарат алып алыш мустахаб болот экен. Бунун баары мустахаб. Вали гадабин, анан ачуусу келгенде дагы ачуусун басыш үчүн дарат алыш мустахаб. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннал гадаба минаш шайтан." Ачуулук шайтандан дейт. Ва инна шайтана хулика минан нар. Ал эми шайтан тозоктон, ал эми шайтан оттон жаралган дейт. Ва иннама тутфау ан-нару билма. Ал эми от суу менен өчүрүлөт. Басылат. Фаида гадаба ахадукум фалятавадда. Эгер силердин кимиңер болбосун ачууланган болсо дарат алгыла деген, дарат алсын деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Демек, дарат алып турганда, мындай эмоцияны көтөрүлгөндө, дарат ачуусу келип турганда дарат алыш мустахаб экен. Ва Куранин, Куран окуш үчүн дагы дарат алыш мустахаб. Куранды кармаш үчүн дарат алыш парз болду. Бирок дараты жок болсо Куран окуй берсе болот да. Бирок дарат менен окуса ал дагы мустахаб. Хадис айтса, дарат алса мустахаб, дарат менен айтса, хадисти риваят кылса, илим алса, бул жөнүндө айттык. Азан айта турган болсо, камат айта турган болсо, хутба кыла турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды зиярат кыла турган болсо дагы дарат алыш мустахаб. Ва вукуфи Арафа, Арафатта туруш үчүн дагы дарат алыш мустахаб. Арафатта эмнеге туруш үчүн? Негизи Арафатта дараттын кереги жок, жөн эле дуа кыласың. Бирок ошондо дарат менен дуа кылыш мустахаб экен. Анткени Аллах Таала периштелерине мактанат да, мына менин кулдарымды көрдүңбү депчи. Ошон үчүн ошого татыктуу болуп Аллах Таала мактангандай деңгээлде дарат алып туруш мустахаб болот. Вали саи бейна Сафа вал Марва. Анан ажылыкта Сафа анан Марва деген эки тоо бар, ошонун аралыгында чуркашат. Ушул жерде дагы дарат алыш мустахаб, парз эмес. Канча жолу умра ажыга барбайын, алхамдулилlah, Аллах Таала насип кылыптыр. Ошол канча жолу барсам дагы бир эле проблема да. Баары ушуну сурашат. Даратым бузулуп калды эле, кайра кылдым депчи, мисалычы, болобу болбойбу деп. Дарат тавафта важип дедик. Бирок саиде важип эмес да.
Дараты жоқ деле 7 жолу басып койсо умрасы бүттү боло берет. Бирок дарат менен басыш эмне экен? Мустахаб экен. Ыйык жерде болгондугу үчүн. Карыган апалар, аксакалдар особенно кыйналат, көп басат ал жерде. Анан дараты бузулуп калса сыртка чыгып кайра кириш керек болот, азап. Ошондуктан ибадат кылганга чейин ибадат үйрөнүп алган жакшы да. Вакили лахми жазурин, төөнүн этин жегенде дагы жегенден кийин дарат алыш мустахаб экен. Анткени кээ бирки мазхабтарда, Хамбали мазхабтарында төөнүн этин жесе дарат алыш керек дейт. Биз ошол дарат дегенде ооз менен оозду чайкап, колду жууп койну айтабыз. Хамбали мазхабтагы туугандар алар толук дарат деп түшүнүшөт да. Баш этеги мененчи. Ошон үчүн талаштан чыгыш үчүн, ушундай талаш маселелерге кирбеш үчүн алып койгонубуз мустахаб экен. Валил хуруджу минал хилаф кама ида массал имраатан. Ошондой эле талашка түшпөш үчүн аялдын колун кармап койсо, анда дарат алыш мустахаб болот. Бул жерде эмнеге муну айтып атабыз? Анткени хадистер бар. Кээ хадистерде, кээ мазхабтар, мисалы Шафи мазхабында эркектин колу аялга тийип кетсе, дарат бузулуп калат да. Бирок алар байкуштар Меккеде именно ажылыкта, умралыкта Ханафи мазхабын өтөт толугу менен. Анткени ал жакта тийбей коюш мүмкүн эмес экен да. Колкап кийгенге болбойт аял киши, бетин жапканга болбойт ихром абалындачы. Айтор имам Аш-Шафии жана Кур'ан-ы Каримдеги ламастун деген сөздү колуңар тийбесе деген талак маселесинде бир кеп кетет. Ошол жерде Аллах Тааланын сөзү. Ошондо колуңар тийген эмес болсо деген сөздү алып туруп, ал түзмө-түз маанисин алат. Биз ошол жерде кол тийүү деген сөздүн мааниси бул жерде кошулуу деп айтабыз да. Күйөө менен аял кошулганда ошону кагазга ороп туруп кол тийүү деп айтылды бул жерде деген маанини алып туруп, бул жерде биз башка маанини алабыз. Имам Аш-Шафии түз маанисин алат, кыскасы. Биз өтмө маанисин алабыз. Ошон үчүн кичине талаш чыгып калат дагы. Бул негизи нормалдуу нерсе, Аллах Тааланын каалоосу экен, мазхабтарга бөлүнөт. Ана мазхабтарга бөлүнсө эле 4 динге бөлүнүп кетти эмес. Өзү Кур'ан-ы Каримдин өзүндө эки мааниси бар сөздөр бар да. Экөөнүн кайсынысы туура экендиги талаш. Бир алымдарда булунсу туура болуп атса, хадиске таянып, башка алымдарда бул мааниси туура, эрежеге, араб тилиндеги эрежеге таянып. Ушундай талаш тартыш болгондо мазхабтарга бөлүнөт алымдар. Ал эми биз ханафилер айтабыз, биздики туура. 100% айта албайбыз, ката болуп калышы мүмкүн дейбиз. Аныкы ката, 100% ката деп айта албайбыз, туура болуп калышы мүмкүн дейбиз. Аллахым баарыбызга пайдалуу илим берсин, илимибизге амал кылганга насип этсин иншалла. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер.